Белоруссия орус-украин согушуна катышабы? Акаев толук акталдыбы? Нурсултан Назарбаев кол тийбестигинен ажырады. Орусияда президенттик шайлоого даярдык башталды. Путин ага катышабы? Орус чиновниги орус жарандыгын алган мигранттарды согушка жиберүү керектигин айтты. Кабулда терактта 13 адам каза болуп, 40тан ашуун киши жаракат алды. Борбор Азиядагы ызгар суук. Ташкентте 17 машина бир учурда кырсыкка учурады. Бул аптадагы маанилүү кабарлар топтомун мен Нурайда Жекшанова айтып берем. Саламатсызбы? Каналга катталып, пикириңизди калтырыңыз. Эгерде Киев Беларуска же Орусияга басып кирүүнү чечсе, Белоруссия Украинадагы согушка өнөктөшүн колдоп, катышышы мүмкүн. Бул тууралуу 13 январда Орус тышкы иштер министрлигинин өкүлү Александр Полищук билдирди. Анын айтымында Киевдин аскерий күч колдонуусу же Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Беларустун же Орусиянын аймагына басып кириши жамааттык жооп кайтаруу үчүн жетиштүү негиз болуп саналат. Учурда эки өлкө аскердик кызматташтыгын активдештирүүдө. Келерки аптада Беларуста биргелешкен аба машыгууларын өткөргөнү турушат. Ал арада Украинада айыгышкан кармаш уланууда. 12 январда Орусия Украинанын Солидар шаарын толугу менен көзөмөлгө алганын жарыялады. Бул аймак Украинанын түштүк батышындагы стратегиялык маанилүү болгон Бахмут шаарын коргоо чеги катары эсептелет. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын билдирүүлөрүн чындыкка дал келбейт деп Солидар үчүн кармаш уланып жатканын айтууда. Буга чейин батыштын чалгын кызматы Солидарды орус аскерлери басып алганын ырастаган эмес. Бирок Американын согушту изилдөө институту өзүнүн акыркы отчетунда бул чындык болушу мүмкүн экенин белгиледи. Украинанын чалгын кызматы Солидарды орус тарап көзөмөлгө алса да, мындан олуттуу жоготуулар болбой турганын билдирүүдө. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин үстүнөн козголгон кылмыш иши толугу менен токтотулду. Башкы прокуратура муну кылмыш ишинин мөөнөтү эскирди деп негиздеди. Буга чейин 2021 жылы эле Акаев Московский комсомолец гезитине берген маегинде Кыргызстанда ага эч кандай доомат жок, бардык иштер жабылган деп билдирген. Бирок муну кыргыз бийлиги четке кагып келген. Акаевке 1992 жылы Кумтөр долбоору боюнча башкы макулдашууну түзөө. Ага 1994 жылы өзгөртүү киргизүү жана 2003 жылы Камеко компаниясы менен башкы макулдашууну реструктуризациялоодогу коррупцияга байланыштуу айып тагылган. Мурдагы президент акыркы 2 жылда көрсөтмө берүү үчүн Бишкекке бир нече жолу келип кеткен эле. Кыргызстанды 15 жыл башкарган Аскар Акаев 2005 жылы 24 марттагы Жоогазын революциясынан кийин Москвага качкан. Анда эл президенттик шайлоо таза эмес өтү деп нааразычылыкка чыккан эле. Учурдагы бийлик Акаевке Кыргызстанга келүүгө мүмкүнчүлүк берип, ал 16 жылдан кийин 2021 жылы августта өлкөгө учуп келген. Анда Кумтөр иши боюнча сурак берип кеткен. Казакстан парламенти 13 январда Казакстан Республикасынын биринчи президенти Элбасы жөнүндө конституциялык мыйзамды жокко чыгарды. Мындай чечим Назарбаевдин жана анын үй бүлөсүн жеке кол тийбестигинен ажыратты. Бирок буга чейин өлкөнүн конституциясына былтыр жайында өзгөртүүлөр кабыл алынгандай эле туңгуч президенттин өзгөчө макамы тууралуу сөз алынып салынган. Биринчи президент жөнүндө мыйзам 2000 жылы кабыл алынып, анда Нурсултан Назарбаевка Элбасынын өзгөчө статусу берилген. Биринчи президентти кармап, камап, тинтүүгө, суракка чакырып камоого мүмкүн эмес болчу. Эми Назарбаевдин укуктары Конституцияда жана Казакстандын президенти жөнүндө мыйзамда жазылган жалпы кепилдиктер менен гана каралат. Эч кандай артыкчылыктар болбойт. Мыйзам жеке кол тийбестиктен тышкары Назарбаевке жана анын үй бүлө мүчөлөрүнө таандык мүлккө жана банктык эсептерге кол тийбестикке кепилдик берген. Алардын бардыгы өмүр бою коргоо, байланыш, транспорт жана башка жеңилдиктер менен камсыз болгон. Бул үчүн биринчи президенттин аппараты түзүлүп, ал бюджеттин эсебинен, ошондой эле Назарбаев фондунун эсебинен кармалып турган. Назарбаевдин таасирин жокко чыгаруу Казакстанда 2022 жылдын январындагы массалык нааразычылык акцияларынын шартында башталган. Өткөн жылы Назарбаевдин бардык жакындарда бийликтеги негизги кызматтарынан ажыраган.
Қазақстанды 1989 жылдан бері башкарган Назарбаев 2019 жылы бийликтен кетип, бийликти учурдагы президент Касым-Жомарт Токаевка өткөрүп берген. Токаев январь окуяларынан бери Назарбаевтерди бийликтен, артыкчылыктан ажыратууда. Кремль 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоого даярдык көрө баштады. Бул тууралуу өз булактарына таянып, Орус жалпыга маалымдоо каражаттары жазды. Шайлоо согушка карабай келерки жылдын март айында өтөрү айтылууда. Путин азырынча шайлоого катышуу ниети бар же жогун расмий билдире элек. Ал эми саясий эксперттер Путин шайлоого катышат деп ишенимдүү айтууда. Жалпыга маалымдоо каражаттары белгилегендей, Кремль учурда шайлоонун ар кандай сценарийлеринин үстүндө иштеп жатат. Айрым аймактардын губернаторлорун шайлоо 2023 жылдын сентябрына белгиленген. Коммерсант басылмасынын булактарынын бири бул шайлоолордо айрым чечимдер атайын сыналарын айтат. Ошондой эле бул шайлоо Кремль президенттик шайлоодо туш боло турган бардык өзгөчө шарттарга дуушар болот. Владимир Путин Орусияда 2000 жылдан бери бийликте. 2020 жылы Орусияда конституцияга өзгөртүүлөр киргизилген. Ал Путинге кайрадан президенттик шайлоого 2 жолу ат салышып, 2036 жылга чейин бийликте калууга мүмкүндүк берет. Путиндин башкаруусунда Орусия Украинага согуш ачты. Согуш 11 айдан бери уланууда. Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин Российская газета басылмасына берген маегинде орус жарандыгын алган мигранттарды согушка жөнөтүү керек деп айтты. Анын айтымында, Орусиянын жарандыгын алуу менен чет элдиктер укуктарды гана эмес, азыркы мыйзамдарда белгиленген Орусиянын куралдуу күчтөрүндө аскердик кызматты талапка ылайык өтөө сыяктуу милдеттерди да алышы керек. Ошондой эле ал статистикага таянып, чет элдиктер аскердик кызматты кыйга өтүп, массалык түрдө орус жарандыгын алып жатышат деди. Ага ылайык акыркы 5 жылдын ичинде орус паспортун Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрүнөн келген миллиондон ашык адам, анын ичинде Тажикстандын, Өзбекстандын жана Кыргызстандын 550 000 тургуну алган. Александр Бастрыкин мигранттар орус жарандыгын алгандан кийин аларды кабыл алган өлкөнү коргоо боюнча конституциялык милдетти аткарышы керек деген. Андыктан мигранттарды согушка жиберүү максатка ылайыктуу деди. 11 январда Кабулда Тышкы иштер министрлигинин имаратынын алдында жардыруудан 13 адам каза болуп, 40тан ашуун киши жаракат алды. Теракт үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекеттик террордук тобу өзүнө алды. Талиб өкмөтүнүн өкүлү Ахмадулла Муттаки жанкечти министрликке кирүүгө аракет кылганда коопсуздук кызматкерлери аны токтотконун, бирок көп өтпөй ал өзүн жардырып жибергенин билдирди. Бул күнү Кытай дипломаттары Тышкы иштер министрлигине барышы керек болчу. Афганстанда 2021 жылдын августунда талиптер бийликти басып алган. Андан бери өлкөдө алар менен касташкан Ислам мамлекеттик террордук тобунун чабуулдары күчөдү. Талибан кыймылы Ислам мамлекеттик тобу көпчүлүк өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда да экстремисттик деп табылып, ишмердигине тыюу салынган. Кытай жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Талибанды бул жардыруу үчүн айыптады. Бириккен Улуттар уюму Афганстандагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирди. ИГИЛ Афганстанда өткөн жылдын декабрында болгон терактыда мойнуна алган. Анда кеминде 3 киши набыт болгон. Бул аптада Кыргызстанда эле эмес бүткүл Борбор Азияны ызгар суук басты. -30 градустан ашкан суук ар кандай кесепеттерге алып келүүдө. 13 январда сууктан улам суу өтүүчү түтүктөр тоңуп, жылуулук берүү системасы иштебей калганына байланыштуу. Жалал-Абаддын Майлуу суу шаарында өзгөчө кырдаалдар киргизилди. Ал эми Өзбекстанда элди газ менен камсыздоо үзгүлтүккө учурап, тайгактан жол кырсыктары көбөйдү. Ташкенттин Янги шахар көчөсүндө 12 январда 17 унаа кагышып, бир айдоочу жана бир жөө жүргүнчү жабыркаган. Андыктан тайгак жолдордон абайлаңыз. Бул аптадагы маанилүү кабарлар топтому ушулар болду. Эмки аптада кайрадан көрүшкөнчө.